Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Багыт программасы, студияда Эрнес Хиязов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүдө кимдер жөнүндө, эмнелер жөнүндө сөз болот, ошого көңүл буруңуздар. Кыргыз демократиясынын көлөкөсүндөгү көрүнбөгөн жактары. Демократиядан кыргыз эмнени уттурду? Үйлөнгөн шаарларды карап, таң калып, оозубузду ачып турганда, демократия чөнтөңөрдү бат эле бошотуп кетет. Демократия жөнүндө демократиялык ойлор менен журналист коомдук ишмер Эсенбай Нурушев Багытка ой бөлүшөт. Өлкөбүз коом жакшырса деген тилек. Жаңы жылды кыргыздар кантип тосот? Үшүп тособу же ичип тособу? Жаңы жыл майрамынын өзүнө карата Багыттын чымчыкейлери. Скажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? 21 декабрда дүйнөнүн күчтүү көзү ачыктары болжогон акыр заман ошентип болбой калды. Байкуш пендем, сенин буйругуң менен эмес, баары менин айткан буйругум менен болот деп төбөдө Кудай Таала пенделердин кезектеги шоусуна мыйыгынан жылмайып, элдин жүрөгүн чүрүп дүрүп өткөндөрдү дагы имиш-имишке угуп, тоолорго, зоолорго карай камданып, бозуй тигип дүрбөгөндөрдү дагы айтор баарыбызды аяп, баарыбызды туура эле түшүндү болуш керек жараткан. 21 декабрда алыстан карап, жакындаган сайын жүрөк опколжуп, бүгүндү көптөрү күтүп атышты эле. Мына азыр 23 декабрдын нанын жеп, суусун ичип атабыз. Акыр заман болчу декабрдын бир күнүн ким кандай абалда күткөнү өзүнчө тема, бирок кыш мындай суук болоорун күткөн эмеспиз деп өтүп бараткан аптанын башында Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Жантөре ака Сатыбалдиев мына ушундайча сөз айтып, көп кишини күлдүрүп боорун эзди. Кыш өтө суук болгусу келсе, Кыргыз өкмөтүнөн алдын ала уруксат сурап алып туруп, анан гана Кыргызстандын эшигин такылдатып, кар жааган мисал амелекин буга чейин боло элек. Көмүрү жокко салам айтам, өтүгү жокко өзүм барам деп, Кыргызстандын суугу илгертен катаал, илгертен күтүүсүз. Быйылкы кышта эл кантип үшүп шишигени, атка минелер кантип кеч да болсо ойгонуп, элди көмүр менен, газ менен, электр жарыгы менен камсыз кылууга аракет кылып, чоңдорубуз суук менен баатырларча күрөшүп атканы туурасында Багыттын бул чыгарылышында кеп кылбайбыз. Электр жарыгы, көмүр, газ темалары маалымат каражаттарына байма-бай айтылып келди, дагы алдыда көп айтылып, көп сайралат болуш керек. Өтүп бараткан жылдагы Багыттын эң соңку чыгарылышында сөз кылчу темаларыбыздын бири баягы эле демократия. Кадимки эле демократия. Жазында, жайында, күзүндө, кышында дем алып келаткан демократия абасы тууралуу сүйлөйбүз. Борбордук Азияда демократия жагынан эч кимге жеткирбей алдыда чуркап эле баратабыз. Сөз эркиндиги бизде укмуш, адам укугу алгалап өнүгүү жолуна түштү. Батыш менен Европанын купулуна толгон өлкөгө айландык. Кыскасы мына ушул сыяктуу мактана журчу мактанмайларыбызды бул эретте токтото туруп, мына ушул демократиянын пайдалуу эмес, зыяндуу жактары жөнүндө азын-олак кеп кылып көрүүнү чечтик. Демократия деп ченде жок кыйкырып, айкырып отуруп, саясатыбыз эмне залал тапты. Демократия деп бакырып атуу экономикабыз эмне зыян тапты. Демократия деп жулунуп атуу элибиздин руху, нравасы эмне жоготту. Ушул жактарыбызды кичине бир эсептеп, чоттоп көрө турган болсок, өзүбүз мактай турган эмес, сөкчү жактарыбызды деле жайнап чыга келет экен. Бу жерде кептин угу демократия деселе Америка жаман, Батыш жаман, Европа жаман. Демек, демократия дагы кошо жаман деген өңүттөгөнү ушу көрбөй туруп көйлөмөйдү башка ураан кылалы деген максатыбыз деле жок. Кептин баары өзүбүздө, кыргыздарда же кыргызстандыктарда болуп атат. Демократиядай багып кетүүгө шайы жетпей, шайы жеткен менен мээдеги акылы жетпей жүдөп аткан Кыргызстандын абалы тууралуу Элвира Байсаева. Силер жаңылбай элесиздер. Булар кадимки эле майрамдарда үйлөнүүчү желим шаарлар. Бул кызыл шаар. Бул көк шаар. Ал эми бул ак шаар. Бул шаарлардын демократия менен кандай байланышы бар деп ойлошуңуздар мүмкүн. Туура анткени белгилүү ойчул Бернард Шоу демократияны дал ушул түстүү үйлөнгөн шаарларга теңеген. Үйлөнгөн шаарларды карап, таң калып, оозубузду ачып турганда,
демократия чөнтө өңөрдү бат эле бошотуп кетет деген. Либералдык демократтардын көз карашы менен Совет биримдиги бийлигинин тарыхы болжол менен мындай. Эркин жана бактылуу өлкөдөгү бийлик бир күнү жоголду. Эркиндикти тартып алган Сталин. Жүйөсүз массалык репрессиялар башталды, аны жетектеген Иосиф Сталин. Иштин баарын Сталиндин жан жөөкөрлөрү сөзүн эки кылбай аткарып турган алар. Айрым учурда Сталин өзү чыгарган чечимдерди өзү да аткарып турууга туура келген. Репрессияга дуушар болгондордун саны миллиондон ашты. Жашоо кыйындагандан кыйындады. Бирок бир күнү капыстан Сталин көз жумду. Өлкөдө жашоо жанданып, эл эркиндикке умтула баштады. Бийликке укмуштуудай боорукер, анан чынчыл адамдар келди. Ар бир жаңы жетекчи айткан сөзү, берген убадасы менен мурдакы башчылардан кыйла адамгерчиликтүү, паракорчулук менен күрөшкөн, адилет издеген башчы катары өзүнүн убак кандык аракет кылды. Кыргызстандагы мындай мүмкүнчүлүктөрдөн куру калган жок. Дегенде өлкөдөгү ар улуттун биримдигине кам көрмүш эткен өтө боорукер жетекчи келди. Туңгуч президентти Кыргызстандын пландуу экономикадан базар экономикасына өтүү кыйынчылыктар анчалык түшөлткөн жок. Ал билектирүү Кыргызстанды дароо экинчи Швейцарияга айландырып, президенттин бийлиги үстөмдүк кылган демократия аралчасын башкарууну колго алды. Демократия деселе биз анархия жагына көбүрөөк ооп кеттик деле. Демократиялык системада башкаруу системасы болорун, закондуулук, мыйзамдуулук болорун. Демократия деген бул ошо экономиканы өнүктүрүүчү эң негизги курал болорун унутуп койдук да эле. Анан баарыбыз эле кыйкырып өкүрүп чурчуу менен алышып жатып калдык. Бийликке келген саясатчыларыбыз деле президент боло, премьер боло, мен саясатчымын, мен экономист эмесмин деген сөздү мода кылабыз. Кыргызстан демократия аралчасы деген кеп өз кызыкчылыктарын көбүрөөк көргөн дүйнөдөгү башка демократ өлкөлөрдүн сүймөнчүлүгүнө айланды. Жетекчилик сырттан келген талапты кыңк этпей аткарган Борбор Азиядагы жалгыз демократия аралына дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду өңдүү каржы уюмдар насыясын насыядай, грантын гранттай берип турушту. Акча алгандын жаман жери жок, болгону бермеги бар. Өкүнүчтүүсү, каражат экономиканы көтөрүүгө жумшалбады. Каймагын калкып өз ара бөлүштүрүү башталды. Бул ишке өтө кызыгып кетип, акыры байкабай демократия аралчасы $2 миллиард Вся покрыта зеленью, горе вам не счесть. Чудо демократии в океане есть. Ну выиграй демократию в океане есть. И фантики зеленые заменяют честь. 12 миллиондон ашкан кой эчки, сапаттуу тери жүн, 200 000 тонналап пахта берген аянттар, күпүлдөгөн завод, фабрика, өндүрүш, кебир Россиянын айрым аймактары суктанчу социалдык маданий инфраструктура бат эле кумга синген суудай жок болду. Демократия аралында биринчи кезекте экономиканын саясат деген түшүнүк унутта калды. Жумушсуздук күч алып, калк жакырланды, криминал өстү. Президенттин ыйгарым укуктары күчтөндү. Көп узабай биринчи төңкөрүш Ажонун өлкөдөн качышы менен Акаевдин демократия аралы өнүгүү жагынан бага ачылбагандардын аралына айланды. Остров невезения. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить. Им по понедельнике взять и отменить. Поймите меня правильно. Понедельники могли бы жить. Ладно, слушайте, пацаны. Только
Поймите меня правильно. Бакиев тушундагы демократиялык Кыргызстан деле жыргап кеткен жери жок. Мамлекет каражаттары тияктан бияктан келген акчалар мурдакыдан да масштабтуу түрдө көз көрүнө сол чөнтөктөн жай таап жатты. Үй бүлөлүк башкаруу күчөп, цари кыргызчасы инвестициялык өнүктүрүү борбордук агенттиги дүйнөдөгү белгилүү шылымдардын көмөгү менен сырттан келген акчаны гана эмес, мамлекет каражатына кол салуудан тартынбады. Свет становится все ближе, 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 и вдруг тебя током, как шандар! Нет! Биздеги комсократтар азыр партократтар дагы эле демократмын деп алып чыгып атышат. Бир кезде Акаевдин, Курманбек Бакиевдин чачпагын көтөрүп алып авторитардык режимди бекемдеген кишилер азыр тим эле оңду солду сүйлөп мен демократияны кургам деп сүйлөп атышат да. Бул азыркы кырдаалдын бир күзгүсү да. Бир караган кишиге Кыргызстанда демократиянын белгилери ойдогудай, баары эле аткарылып жаткандай. Өлкө парламенттик башкаруу алдында өкмөттүн, жогорку кеңештин, президенттин укуктары бөлүштүрүлгөн. А бирок акын журналист Олжобай Шакир Кыргызстандагы демократияны көчө деңгээлинен ашпаган демократия катары баалайт. Чыныгы демократияны бир убакта партократ болуп туруп, анан демократ боло калган саясатчылар эмес. Аюурдуу азчылык деген чөйрө алар тарыхчылар, философтор, ойчулдар, саясатка тиешеси жок коомдун каймагы түптөшү керек эле. А биздеги демократмын деген саясатчылардын көпчүлүк учурда эл менен иши жок. Максаты бийликке жетүү, мансап бөлүштүрүү гана. Аюурдуу азчылык чөйрө деген кимдер булар? Жалпак тил менен айтканда кыргыз каймагы. Ошо кыргыз каймагы калыптанбаган үчүн мына караламан калктын курган демократиясы ушундай ак үйдүн кашасын ашып кетмей, болбосо ошол ак үйдү курчоого алып бирөөнүн ташбаран калмай, бийлик сересиндеги адамдардын килемине чакырмай, мындай айтканда. Ошо менен биз демократия пайдалануу түптөлүк деген өткө койгулап демократияны түзүп койгондой форум болуп атабыз да. Мунун болгону сырты гана да, ички өзөгүндө ошо биз түпкү классикалык түрүндө фундаменталдуу демократияны кура алган жокпуз алигиче. Саясатчылардын пикиринде демократия ушундай эле болушу керек. Башка өлкөлөрдө ал 100-200 жылдап калыптанган. Кыргызстанда эми мурдакыдай бир кишинин жанын үй бүлөсүнүн үстөмдүгү жок. Президент, өкмөт, парламент деген бутактар бар. Парламент мурдакыдай президенттин дегендей кол көтөрүп колдоп койбойт. Өкмөттү сындайт, атүгүл бири-бири менен мушташкандан жазганышпайт. Ооба, бизде көп кемчилик бар. Депутаттар асмандан түшө калган жокпуз. Элибиз кандай болсо, депутаттар да ошондой. Бул депутаттарды кетирсек, кийинки депутаттар да ошондой болот. Бирок биз жашырып, жең астынан жасаган жокпуз. Бири-бирибизди чукуп атабыз. Чукубасак кантип чындык берет, кантип тазартабыз.
анда ака ука деп жүрө берсек, сен да урда, мен да урдайм. Бул демократия эмес, өз кызыкчылыгы үчүн аша чапкандык. Анткени элдин укугун мамлекет кызыкчылыгы үчүн кызыл чеке болгондор аз дейт серепчилер. Эгерде өлкөдөгү мыйзам булук бузулуп атса, эгерде ошол министр же болбосо ошол эле мамлекет башында отурган адам элге каршы кандайдыр бир иштерди жасаса же колунан келбесе, мына ошолорго каршы нааразычылык болсо, ашепке кетпесе, бири-бири сабабаса, кооклабаса, анда бул нормалдуу көрүнүш. Ал эми парламенттеги мушташ, кыйкырык өкүрүк, эгерде ошолор чын эле элдин кызыкчылыгын талашып мушташып атса, мен аябай ыраазы болот элем. А жок, алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын талашып мушташып атса, буларды апарып жөн эле камап коюш керек. Демократия десе эле ар бир жерде, ар бир айылда, ар бир райондо өздөрүнүн айыл башчыларын, акимдерин кубалап чыкмай, алардын ордуна башка кишилерди алып келип кое коймой өнөкөт болуп калды. Эмне десе бул демократтуу өлкөбүз, эркин өлкөбүз дейт. Ал эркиндик эмес, бул деген жапайычылык. Демократиянын баарын тескеп турган парламенттик доорунда деле өлкөнүн экономикалык абалы жарыбады. А негизи демократиялуу өлкөдө экономиканын өнүгүшүнө кенен шарт түзүлөт. Эл байлыгы, жер байлыгы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жумшалат. Анын пайдасын жалпы коом көрөт деген түшүнүк бар. Бизде демократия, шайлоо, партия бийликке келүү дегенди билдирип калгандай. Президенттик башкаруу системасы кыргыздарга жарашпайт экен деп тыянак кылып, анан конституцияны арыдан бери чүргөй салып, эл эс үчүн жиэлекте парламентаризм деген оокатты мыйзам кылып жазып, ушуну менен жашайбыз деп жашап келатканыбызга мына 2 жылдан ашып баратат. Президент арабаны ары тартса, парламент бери тартып, өкмөт дагы өз билгендей тартып, деги бир жоопкерчилиги жок система мына ушунун өзү парламенттик башкаруу деп жөндүү суроо берген, анан жөндүү жооп ала албаган киши көбөйдү. Анан кандай болуп калат? Келип парламенттик башкаруудагы президенттик башкаруудай мокочо болуп чыга келеби? Антейин десең, акылы тетик демократия деген оокаттын аркы беркисин түшүнгөн адистер айтып атат. Кеп тигил же бул системада эмес, кептин баары кишилерде, инсандарда. Жакшы кишилер, жакшы инсандар бийликке келсе, жаман системаны деле жакшы кылып кое алышат. Жакшы системаны жаман кишилер, жаман адамдар келип, жаман системага айлантышат дешет. Эми ошо жакшы кишилер, жакшы инсандар асмандан түшүп келеби, жерден чыга калабы деп күткөн эле байкуш эл. Байкуш дейин десең, бүгүнкү чоңдордун чоң болушуна, министр, өкмөт, депутат болушуна шайлоодо добуш берген ошол эле байкуш эл. Мындай демократиялык тумандын чыны кайсы, жалганы кайсы, ушул өңүттөгү багыттын суроолоруна коомдук ишмер, журналист, Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесинде көп жылдар бою иштеп, азыр Бишкекте жашап аткан Эсенбай Нурушев жооп берген. Саламатсызбы Эсенбай агай, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп берүүгө макул болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин маегибиз Кыргызстандагы демократия туурасында болот. Анан биринчи суроо, мына сиз Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде көп жыл иштедиңиз, деги эле чет мамлекетке көп чыккан адам катары белгилүүсүз. Айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө Кыргызстандагы демократия бул түпкү табиятын жоготуп, башкача формада, ар ким өзү каалаган формада кабылданып жатат деген пикирлер бар да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Буну кантип ачыктап бере алат элеңиз? Эми демократия деген жакшы нерсе. Бизде ошонун элементтери бар, жок деп айтканга болбойт. Жакшы ошол демократияга өтүп, өлкөбүз коом жакшырса деген тилек. Анын айрым бир принциптери бизде ишке ашып атат. Ошол учурда бизге эми ошол демократия келип калды. Мындан башка артык демократиянын кереги жок деп айтканда туура эмес. Демократияны өнүктүрүш керек. Ушул жагынан алганда бизде демократия негизинен мына дүйнөлүк политологияда, саясаттанууда, социологияда анархиялык демократия деген бар. Анархия менен демократиянын ортосунда кичине эле бир айырмачылык болот. Анархисттер бул мамлекетти тааныбайт, мамлекеттик бийлик таптакыр жок болуш керек дейт. Ал эми демократия болсо мамлекеттик бийликти тааныйт, анын 3 бутагы болуш керек. Анан эң башкысы классикалык демократиядан айырмаланып, азыркы демократия дүйнөнүн бардык жеринде мыйзам улуктугу деген принцип менен жашайт. Болду. Ушул маселеден биз көп жагынан аксап атабыз. Анан эл өзү дагы бул демократия дегенди бир топ
тетири түшүнүп алды. Демократия деселе көчөгө чыгып жол тосо коймой, же болбосо митинг уюштура салмай, булар деле керек, эми аны тыйсын деген эч ким жок. Бирок ошонун баардыгы мыйзам чегинде, мыйзамдын негизинде болуш керек. Мыйзамдын негизинде болбосо, ал мыйзамдын алкагынан, мыйзамдын жанагы мыйзам аныктаган чектерден чыкты дегенде, бул демократия эмес, бул анархия. Мен көз карашым ушундай. Белгилүү болгондой, мына Кыргызстан пландоо экономикадан базар экономикасына өткөлү кырдаалды башынан өткөрүп, дагы деле кыйынчылыктар бар. Ошол учурда көпчүлүк өлкөлөр негизинен экономикага катуу басым жасашат экен да, анын ичинде ишкерлик, инвестиция тартуу, жеке ишкерлик тармактарыначы. А бизде тескерисинче, мисалы Кыргызстан эгемендикке ээ болгондо эле Кыргызстанда демократия аралчасы деп атап койдук. Аны колдогон өлкөлөрдөн, мисалы сырттан өлкөлөрдөн акча алып, насыя грант түрүндө акча алып эле карызыбызды көбөйтүп алдык да, өндүрүш токтоп, экономика өскөн жок. Бул жаатта демократиянын кыргыз экономикасына тийгизген таасири кандай деп баалайт? Мен бир нече жагдайды белгилегим келет. Биринчиден, эми дүйнөдө карыз албаган өлкө жок. Американын деле карызы бар, ашып ташып аткан. Бирок ошол карыздын суммасы ички дүң продукциянын белгилүү бир чегинен ашып кетпеш керек. Маселен 50%-тен ашып кетсе, бул уже 50%-тен ашып кетсе, муну көпчүлүк айтат коркунучтуу чек деп. Бизде андан ашып кетип атпайбы? Бул бир жагы. Экинчи жагы, бизде илгери айтышкан капитализм деген жана Адам Смиттин теориясы бар да, бардыгын көрүнбөгөн кол өзү келип жөнгө салып коет андайм деп. Ал Адам Смиттин кезиндеги капитализм менен азыркы капитализмдин айырмасы бар. Мына дүйнөлүк финансы кризистери чыгып атат, Меркель баш болуп, азыр кетип калды, мына француздардын мурдагы президенти. Ушулар баш болуп, ушул финанс рыногун жөнгө салбаса болбойт экен деген чечимге келип атышат. Азыр дүйнөдө бүт бар. Жөн эле өзүн коюп койсо, мына Американы көрдүңөр кандай кризис болду. Башка мына Европанын өлкөлөрүндө кандай кризистер болуп атат. Башкача айтканда, рынок деген өзүнөн өзү иштебейт. Ал адам катышат рынок. Туурабы? Адам катышкандан кийин, адам катышкан бардык жерди белгилүү бир эрежелер менен жөнгө салыш керек. Бардыгын эми татаалдуу түрдө эмес, албетте. Анан жөн кое берсе, жөн эле жайылган суудай болуп кетип калат да. Мына азыркы кезде дүйнөлүк процесстерди кичине байкап, багып туруш керек да, ошолорго ылайык иш кылыш керек. Үчүнчү жагдай, бизде азыркы учурдагы капитализм жок. Бул азыркыдай капитализмди илгертен эле хрони капитализм деп койгон. Хрони деген бул досчул да, досондочул. Орустар айтат блатной капитализм деп. Өзүнүн тааныш тунушуна, жакындарына гана байлык, анан менчик берген капитализм. Анан уурулук, бирөөнүкүн жулуп алмай, бирөөнүкүн басып алмай, ошону жапайы капитализм деп аташкан. Биз ошол жапайы капитализмден азыр чыга элекпиз. Мынакей ошол биз демократия доорунда президенттик башкарууну да баштан өткөрдүк. Учурда парламенттик система тушунда турабыз. Көпчүлүк ушул системаны күнөөлөйт да, өлкөнүн өнүгө албашыначы. Башкалар болсо мында деген негизги ролду ойногон бул адамдык фактор деп эсептешет да. Анткени кайсыл бийлик бутагы болбосун, кайсыл система болбосун, ага келген башкаруу ошого келген жетекчиге байланыштуу болот депчи. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми дүйнөдө сыйкырдуу башкаруунун сыйкырдуу бир модели жокпу, усулу жок. Туурабы? Ошол белгилүү бир системаны алып келип коюп койсоңор, ошол өзүнөн өзү оңдоп баарын жайына салып кала турган бир дагы система жок. Ошол эле президенттик башкаруу системасын алайды. Ошол эле парламенттик башкаруу системасын алайды. Ошол эле аралаш системаны алайды. Эчтемеси жок, мына Кытайды алайлы. Баягы эски компартия деп айыптап жүрүшөт. Кытай кандай өнүгүп атат? Башкача айтканда, бул жерде тиги бул модель жакшы, бул өзүнөн өзү бизди жолго салып коет, тентегин теске салат, анан жөнтөгүн колдоп берет деген иш эмес.
барып келип кайсы система кандай иштейт, ал биринчиден ошол элитага жараша болот, бийликтеги. Ошолордун жүрүм турумуна жараша болот. Ошол элитанын сапаты кандай болсо, система дагы ошондой болот. Анан эми бизде азыр парламентаризм деп койду, Анан эми мына депутаттарды карап көрсөңөр, журналисттер бу парламентаризм дегенди түшүнбөйт. Анан башка барып үйрөнүп келсин, андай мындай деп айтышат. Жеке менин көз карашымда парламентаризм деген эмне депутаттар өздөрү түшүнбөйт. Бөйрөктөн шыйрак чыгарып кыргыз ушинтип айтат эмеспи? Ар кандай нерселерди колдонуп атышат. Жөнөкөй эле мисал. Депутаттар айтып атпайбы, биз тигилже бул фракциянын лидери менен келише албай кетип, анан кийин арыз жазып чыгып кеттик деп. Арыз жазып чыгып кетсең, болду, сенин бийлик укугуң токтотулуш керек. Эмне үчүн ортодо тиги мандатын тапшырбай эле, кайра эле бир топ түзө калып, блок түзө калып, бул туура парламентаризмдин белгиси ушул, андай мындай деп элдин башын айлантып атат. Бул жанагы кыргыз айтат. Баланын үйү бапанын алачыгы. Анан эң эле жаман жери бул тиякта деле мынтип атпайбы? Тигилер деле урушуп атпайбы? Тигилер деле тилдешип атпайбы деп эң жаман жактарына ориентация кылатындар. Парламентаризм ушул деп. Парламентаризм жакшы жактары бар да, мыкты жактары бар да. Эмне үчүн ошолорго ориентация кылбайт да, ошолорду өнүктүрбөйт? Маселе ушунда. Түшүнүгү кандай болсо, жүрүм туруму кандай болсо, сабаты кандай болсо, ошого жараша система болот. Негизи бийлик бутактарынын кызматташып иштешүүсүн бүгүнкү күндө кандай баалайт элеңиз? Мисалы, ошол эле өкмөт менен парламенттин, президент менен парламенттин же тескерисинче? Мына жөнөкөй эле мисал. Германиянын мурдагы президенти жанагы Бундесверде Германиянын экономикалык кызыкчылыктары үчүн кызыкчылыктарын коргош үчүн колдонуу керек деп бир жерде айтып коюп, ошол сөз үчүн кийин кызматынан кетти. Эмнеге десе, башка эчтеме кылган жок ал. Ошол бир сөз үчүн кийин кызматынан кетти. Эмне десе, мен президент катары элде ушу туура эмес пикир пайда кылып койду. Ошон үчүн мага элдин ишеними, немистердин ишеними жок болуп калышы мүмкүн деп ошондон кетти. Бизде эмне кылып атышат азыр? Бирин-бири мародер дешти. Туурабы? Бирин-бири коррупционер деп. Анан кармашып атат да. Жооп берген эч ким жок. Анан өздөрү бу президенттин бийлигин чектешкен. Эми эң эле жөнөкөй нерсе ушул ичара чатак чыкса, анан Атамбаевка жазып атпайбы, бизге арбитр болуп бериңиз, бизге кийлигишиңиз, бул партия мындай болуп кетти, бул партия мындай болуп кетти. Ага кылайын, сен өзүң кабыл алсаң, ошол кабыл алган эреже боюнча ойна да. Бизде эреже боюнча ойнобойт. Эрежесиз саясат. 20 жылдан бери Кыргызстан демократиялуу өлкө, көз карандысы өлкө, эгемен өлкө деп көкүрөк алып келесиз, бирок сиздин оюңуз боюнча чындап эле Кыргызстан ар тараптуу, мисалы, саясатта, экономикада көз каранды өлкө болушу мүмкүнбү? Азыр дүйнөдө экономикалык экспансия күчтүү. Азыр келип коңшу мамлекет сени Кыргызстанда аскер менен киргизип согуш жарыялап басып алайын деген бир дагы мамлекет жок. Ал азыркы цивилизация буга жол бербейт, бу айып кылат да. Мына экономикалык жакта биз жөн эле алдырып коюшубуз мүмкүн. Себеби капитал келет, өзүңдө акча жок болсоң, өзүң өндүрүшүң өстүрбөсөң, алар келет дагы көп нерсесин өздөрүнө алып алат. Мына кунтөрдүн маселеси жөнөкөй эле нерсени карап койсо, ушундай тармактардын баарын колго алгандан кийин экономикалык экспансия дейт. Экономикалык экспансия башталгандан кийин калгандары жөн эле көз каранды болуп калат. Анан ошол экономикалык кызыкчылыктарды коргой билүү кандай жол менен коргой билиш? Бул саясат деп айтылат. Экономикалык саясат. Анан саясаттан тышкары коопсуздугу керек. Аскер деген керек. Милиция деген, полиция деген керек. Коомдун коопсуздугун камтып кылыш үчүн. Аларды кантип иштетиш керек? Аларга кайткан акча табыш керек. Маселе баары ушундай тутумдашкан да. Анан эчтемесин
чечпей туруп жөндөн жөнүнө ушу өзүнөн өзү кете берсе болот, эгемендигибиз эч ким тартып албайт деген көз караш менимче таптакыр туура эмес. Эгемендигиңди расмий түрдө эч ким албайт сени. Бирок башка жактан алып коюшу мүмкүн. Башка өлкөлөргө көз каранды болуп калышы мүмкүн. Мына газ айталы кандай акыбалда болуп атат. Анан ушулардын коопсуздугун чечилгенде өзүнө өзү жетиштүү бир экономика түзүп, мына мунун да көзүн карабайбыз, тигинин да көзүн карабайбыз деген акыбалга келгенде, ошондо айтсак болот, биз толук эгемендибиз. Эч кимдин көзүн карабайбыз, канга салам бербейбиз деген мааниде да. А калган учурларда бул кыйын, өтө татаал маселе. Убактыңызды бөлүп бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат силерге да. Өлкөбүздөгү көз ачыктарга ишенгендер 21 декабрдагы болчу акыр заманга даярданып жүргөн кезде өлкөнүн теңинен көбү жаңы жылга катуу даярдык көрүп, азырга чейин түзүк эле күпүлдөп аткан кездери. Газ өчүп, электр жарыгы өчүп, ГГде ушинтип маанайды бузуп атканы менен жаңы жылга даярдануу, жаңы жылдай тосуу чын-чынын айтканда бизге советтик кезден мурас калган салт. Дасторконго оливье салат, мандарин жана шампан, вино, арак камдалып, фейерверк салюттардын түрлөрүн жыйып алып, сааттын жебеси 12-ни кагышын күтүп олтуруу, анан 12:00 сыртка чыгып алып, уралап, кыйкуулап, кыйкырып, тарсылдак-турсулдактарды аттыруу, шампан, шарап, арагын кезеги менен идиштерге көбүртө коюп, өмүрлүү бололу, ден соолукта бололу, бакты таалайлуу бололу деп, анын артынан Кудай колдосун деп бата кылып туруп, ичимдикти түбүнө чейин шыпкап тартып ийүү, анан ошо тамчы калтырбай тартып ийген эрди оббали азамат экен, эрекен деп далыдан таптап мактоо айтып, андан ары таң атканга чейин жаңы жыл тосуну улантуу, эртеси орустардын «С легким паром» деген киносун туурап мончого түшүү, пиво, сыра ичип, эстен таңгыча дөөдүрөп калуу, айтор туурамай жагынан орустарды болобу, америкалыктардыбы, алардан дагы ашырып туура ийме жагынан кыйын эле элбиз. Калп айткан менен болобу, орус менен дос болуп кошо жашап келаткандан бери булардын кыргыздарга пайдасы көп эле тийди. Ленин деген чоң коммунист ак падышаны кулатып, кыргыздарда жаркыратып, октябрь таңын атырып, караңгыдан суруп чыкканын тарыхтан канча окутушту. Завод, фабрика, канал, туннель куруп, өлкөнү өстүрүштү. Этели кажый берген кыргызга помидор, бадыраң сыяктуу чөптөрдү жешти үйрөтүп, тамакты вилка, кашык менен жесе ыңгайлуу болорун кошо өздөштүрүүгө түрткү болушту. Айтматовду эң башкы мисал кылып, илим-билим жагынан дагы орустарга рахматын айтып бүтө албай жүргөн советтик доордун тирүү кишилери арабызда жашап, орустарга алкыш айтууну таштабай келатканын туура эле түшүнүүгө болот. Анткени менен кыргыздардын орустан үйрөнгөн жок жоруктары тууралуу дагы сөз көп. Жогорку билими жок, интеллигент эмес, бирок айылда кадыры бар, тиши түшкөн айылдык аксакалдар ГГде айтып калат. Орус кыргызга арак ичкенди таза үйрөттү дешип. Эми албетте орустар келе калып эле кыргыздын оозуна аракты такап алып, мажбурлап куйган жок деңизчи, бирок орус маданиятынын, орус тиричилигинин кыргыздарга аралашуусу менен кыргыздар так ушу арак деген нерсе менен көптөгөн ата бабасынын турмушунда жок салттарды, ыгы жок майрамдарды ойлоп табууга жетишти. Ойлоп таап эле тим болбой чоң кичине майрамдар, тойлор араксыз, шарапсыз өтпөй турган. Эгер өтсө дагы, ушу арагы жок кантип болсун деген таң калууга дагы жетишип калдык. Арак менен шарап темасын айлантып, тегерентип айтып эле жаңы жыл деген майрамды жээрип атат деген ой кетпесин силерде. Бирок жыл сайын жаңы жыл астында, жаңы жыл түнүнөн кийин Кыргызстанда кылмыштын саны көп болорун, кыз келиндерди зордуктоолор, киши өлтүрмөйлөр, карактап тономойлор, тарсылдак-турсулдактардан күйүп калган адамдар, кыскасы ушундай балелер көп катталарын күч органдарынын статистикалык эсебинде айтылат. Жаңы жыл майрамдоо салты анын өйдө төмөнү туурасында Мерим Баялиева баяндайт.
Жаңы жылды тосуу майрамбы же чыгашабы? Мүмкүн зордуктоолор болчу күндөр. Ушул күндө адамдар бир жыл бою чыдамсыздык менен күтүшөрү талашсыз. Бирок ар бир жаран жаңы жылды ар кандай кырдаалда тосот. Бир үй бүлө ак дасторкондун үстүндө жакшы каалоо тилектерди айтып, таң атканча жараткандан өмүр тилеп жалынып жалбарышса, башкалары тескерисинче ар кандай кырсыктарга кабылып күтүлбөгөн окуяларга туш болушат. Жаңы жыл демекчи, бул күндө эле башка майрамдар сыяктуу бай тарыхка ээ. Ал бизге Советтер Союзунан мурас болуп калган десек деле болот. Алгач бул күндө 1700-жылдары Орусиянын падышасы Петр I Европага саякаттап келери менен өз өлкөсүндагы батыштын каада салттарын өздөштүрүүнү талап кылган. Американ согуштан кийин кыргыздар регулярдуу түрдө эле бул майрамды майрамдай баштады. Бүгүнгө чейин бул биздин каада салтка кирип кетти. Биз жаңы жылды ар дайым жакшы маанай менен тосуп алууга аракет кылабыз. Өлкөдө жылдын жаңырышын белгилөө менен катар сөзсүз түрдө жасай турган жөрөлгөлөр бар. Алсак жаңы жыл күнү ар бир үй бүлөдө дасторкон жайылышы, ага тамак менен шараптын түрлөрү коюлушу шарт. Кой жаңы жылды балатысыз элестетүү кыйын деп үйлөргө арчалар дагы орнотулуп, жалтырак жултурактар дагы илинет. Андан кийин адамдар түнкү саат 12 чыдамсыздык менен күтүшүп, жаңы жылдын символу болгон шампан ичимдигин ичип жаңы жылды тосуп алышат. Эл артисти Канике Эралиева дагы учурдан тартып эле жаңы жыл майрамына кызуу даярдык көрүп жаткан чагы. Ал бул күндө ар кандай концерт, тойлордо эмес, үй бүлөсү менен чакан дасторкондун үстүндө тосуп алууну самайт. Айтымында азыртадан эле ар кандай концерттик кечелерге чакыруулар түшүп баштады. Анткени ырчынын жаңы жылды тосуу деген ыры жылда жаңырып туруусу салт болуп калган. Үй бүлөбүз менен, балдарыбыз менен бул багы мусулмандардын майрамы Норуз болсо, бул багы бүт ошол багы советтик доордон бери келатат да, жаңы жылдын майрамды. Үйүбүздө ошол болгон жакшы даамдардын бар тамактарды жасап, бул өзгөчө биз үй бүлөбүз менен күткөн жакшы майрамдардын бирөөсү. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? И за тобою бегала Дед Мороз. А бирок жаңы жыл календардык дата болгон менен мусулмандардын майрамы эмес. Бул күндө эле башка күндөрдөн эч кандай айырмасы жок, кадимки эле күндөрдүн катарын толуктайт. Жаңы жылды жарандар самап күткөнү менен ал күн канча деген өкүнүчтүү окуялар менен коштолот дегендер дагы жок эмес. Жаңы жыл календардык дата. Аны кааласа майрамдай берет. Бирок кантип майрамдоо башка кеп. Мен жана менин жакындарым майрамдабайбыз. Мусулманчылыктан эмес, кыргыз болгонубуз үчүн. Бул күнү канча кыз айбири тебеленип, канча үй бүлөгө доо кетет. Канча кылмыш жасалып, канча адам бычакталат. Канчасы арам менен таң атырат. Бул майрамба. Бул кыргызга келген бале. Кантип ушуну билип туруп кыргызмын деген майрамдасын. Бир эле адам жабыркаса аза күтүлөт. А бул күнү канча адамдын шору кайнайт. Кеп ушунда. Жаңы жыл мусулмандардын майрамы эмес деген менен бул күнгө жыл сайын мамлекеттик деңгээлде даярдыктар көрүлөт. 31 декабрга саналуу күндөр калганда шаардын жолдорунда жалтырактар илинип, балатылар орнотулат. Алсак быйыл жаңы жылдык жасалгалоого мэрия тарабынан 400 миллион 200 миң сом бөлүнгөн. Бул каражат орнотулган 6 балатыга, баннер жана ар кандай кечелерге жумшалат деп түшүндүрүштү мэриядан. Нужно понять, что это особые игрушки. Мындай унутулуус майрамда биз шаарды көркөндүрүү багытында иш-аракеттерди жасап жатабыз. Учурда Ала Тоо аянтына ири көлөмдөгү баннерлер тагылып, дагы башкалар даярдалууда. Ошондой эле Борбор калаада 5 балаты отургузулган. Эскерте кетсем, быйыл салтанаттуу кеченин жүрүшүнө бөлүнгөн каражат бир топко кыскарган. Мэриянын кызматкерлери балатыга аз каражат бөлүнүп калды эле деп жар салып бүтө электе жума күнү Ала Тоо аянтында тургузулган ёлка шарт эле узундан кулап түштү. Эмне болуп кеткенин жарандар бири түшүнүп, бири ойлонгуча муну каланын жетекчилери каттуу шамалдан улам болду деп түшүндүрүштү. Бирок бул окуяны айрым жарандар ар кандай жорушууда. Балаттын кулап түшүү бул жөн жерден эмес, болгондо дагы жума күнү. Бул деген Алла Таалага жакпагандан улам болуп отурат.
Балатыга канча деген акчаларды ысырап кылып ой келди чачып жатышты эле го Ширген. Эптеп септеп Кытайдын болбогон нерселерин арзан алышып, калганын чөнтөккө салгандары да билинип калды. Эми муну шамалга шылтагандарын карабайсыңбы? Менимче тургузулган ёлканын давно эле эскилиги жетип, чирип калган. Эгер шамалдан куласа башка тал теректер деле турат го. Ордунда эле. Билбейм, Айтор, что-то здесь не то. Тазабайм, просто мени мындай элдер айтат да. Ал эми серепчи Жума Абдуллаев балатынын кулап калуусун эч нерсе менен деле байланыштырбайт. Жаңы жыл учурунда бир гана мэрия эмес, бардыгы эле адамдар айлап жылдап тапкан каражаттарын бир күндө чачып түбүнө жетип, акчаларын салют петардалар менен кошо тарсылдатып асманга атып жие беришет дейт ал. Башкача мисал келтирим келет. Мисалы Кыргызстанда шарттуу түрдө 1 миллион үй бүлө бар деп айталы. 1 миллион үй бүлө жанагы аткычтарды, салюттарды ар бир үй бүлө 50 сомдон сатып алсак, ошондо 50 миллион сомго сатып алган болобуз да. 50 миллион сом деген бул көп акча да. Биз азыр кыйналып атабыз, газыбыз жок, трансформаторлор күйүп калып атат. Ошол эле акчабызды жанагындай ысырап кылып асманга атып жиберип атабыз да. Бир түндө эле атып салабыз да. 50 миллион эмес, биз чынына келгенде 200-300 миллион сомубузду атып салабыз бир түндө. Бир түндө тарсылдатып атып салабыз. Жаңы жылдын көркү жайылган дасторкон эмеспи? Алсыңары биз Бишкек шаарында жайгашкан азык-түлүк сатуучу супер, башкача айтканда, орус тили менен айтканда супермаркетке келип турабыз. Бул жерде энди жаңы жылга дасторконго эмнелерди ала алабыз? Ошолордун алган азык-түлүктөрдүн бардыгы канча каражатты үнөмдөйт? Азыр чогуу байкап көрөлү. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай жарандардын бардыгы алдын ала жаңы жылга кам көрүшүп, болгон дасторконго керектелүүчү, деги эле жаңы жылга керектелүүчү азык-түлүктөрдүн баарын сатып алып жаткан чактары. Мына азыр ошол азык-түлүктөргө болгон каражатты төлөө үчүн бул кассада адамдардын саны үзүлбөй аткан чагы. Азыр мынакей мен 2000ге жакын өлчөмдөгү сомго ушул 2 пакет толтура болгон азык-түлүктү сатып алдым, бирок бул чет эле десек да болот. Анткени мен мындан башка жаңы жылга карата жардыруучу ар кандай салюттарды дагы алганга бүгүн мүмкүнчүлүгүм болбой калды. 2000ге жетпеген каражатка алынган азык-түлүк бул бир гана дасторкондун жарым бетине коюлуучу тамактардын баасы. Жөн эле дегенде бир көрктү тасмалга кеминде 5-6 миңдин тегерегиндеги каражат сарпталат. Бул мугалимдин бир ай карайлап иштеп тапкан айлыгы. Мындан сырткары жаңы жыл күнү үй бүлө кожоюнунан баштап кичинекей балага чейин баарына 1-2 салют петардалар керектелет. Бул дагы оңбогондой акча. Күндүн суугуна карабай эртеден кечке сыз жерде тикесинен тик туруп соода кылган Мерин Сайем жаңы жыл жөнүндө көп деле ойлоно элек. Керек болсо 31 декабрда иштеп бир аз тыйын тыпыр таап, керектүү нерсеге жумшайм деп пландап жатыптыр. Бирок ага карабай 31 кечинде үй бүлөсү менен чакан дасторкон жазып жаңы жылды тосом деген ойдо. Жаңы жылда эмнени айтыш керек? Мисалы ысырап кылып тосоң эле бир күндө жеп аласың да. Кыш мындай суук болуп атат, андан кийин кар жабандан көрө отун алып алган жакшы. Мисалы үчүн өзүңө керектүү нерселерди алып алган жакшы деп ойлойм да. Мисалы үчүн кийим керек болот, башка керек болот да. Оларды алган жакшы деп ойлойм. Эми негизгиси эле жакшы маанайда эле өзүңө каалагандай эле стол болсо, аны үй бүлөң бактылуу болсо. Кандай болгон күндө дагы жаңы жыл кылымдардан бери адамдардын канына сиңип кетти көрүнөт. Канчалык бул мусулмандардын майрамы эмес дегени менен буга эч ким эч качан тыюу сала албайт. Болгон адамдар жаңы жыл күнү деп эле акыл эстен тайгыча арак менен шарапты ченемсиз ичпей эле коюшса болот эле. Анткени жинди суунун айынан көптөгөн кырсыктар ушул күнү ошол өмүрүбүздүн эң бир таттуу, эң бир кызыктуу мезгилинен бир үзүм элес да, жаңы жыл тосоолору. Биз айтабыз мындай жаңы жыл биздин шариятыбызда жок болгондуктан
мұсылманшылықта мындай майрам жоқ. Бары ойнайды айланайын, көшенің оваш, буашы, тим эле жарық болып шығып кетеді. Айттым ғой, мындай шығып, дуалға шаянып алып, қарап тұрамын деп. Кыргыздар кандайдыр нерсени өздөштүрүп алууга өтө жөндөмдүү элбиз деп өзүбүздүн ушундай шыгыбызга ыгы келген жерде эрденип шерденип да коебуз. Чынында негедир ошондой жөндөмдүү калкпыз. Америкага барсак англисче шакылдап, Орусияга барсак орусча такылдап, Арабиядан дин үйрөнүп келсек арабка айланып, Германияда немисче сайрап, айтор бөтөн элдин жакшы жактарын алеке заматтын ичинде өздөштүрүп ала коебуз. Американын демократиясын үйрөнүп кетсин деп кыйкырмайды. Орустардан мончого түшкөндү, ичкенди, жаңы жылдык катыра майрамдоону үйрөнүп, ошо өздөштүргөн өнөрлөрүбүзгө өзүбүздүн кыргыздык талантыбызды дагы себелеп кээде ашырыйып дагы жаткан сыйбыз. Кыскасы, өздөштүрмөө жагынан бизде баардык эле нерсе бар. Бирок бир гана нерсе, бизде мамлекетте ошо мамлекеттин ээси кыргыздарда ар жок болуп аткан. Ары жоктуктун айынан биз кыргыздар ким элек ким болдук жана алдыда ким болушубуз керек деген суроого жооп таба албай келатабыз. Ааламдык, глобалдык суроолорду жайына коюп, андан берактагы ары жоктугубуз тууралуу бир эле мисалды айталы. Жакында жогорку кеңеште кыргыз тил мыйзамына добуш берүүдө өлкөбүздөгү орустар кантет деп бир ойлонуп, киргиздер кантет деп дагы толгонуп, депутаттарыбыз ал мыйзамды биринчи окууда араң кабыл алып тим болушту. Ошол эле учурда Орусияда Путини баш болуп, депутаттары төш болуп, сырттан жумуш кылам деп Орусияга келген мигрант болобу, окуйм деп келген окумалыбы, орус тилинен экзамен бериш керек деген мыйзамды кыйылбай этпей эле колдошту. А бизчи? Биз манас айткан манасчыларыбызга күлөбүз, дастан уксак зерип кетебиз. Шаардан калпак кийип комуз көтөргөн кыргыз көрсөк, айылдан келген колхоз экен деп күлөбүз. Орусча, англисче сүйлөп же Орусия менен Америкага пайдасы жок. Кыргызстанда жүрүп же кыргызга пайдасы жок. Киргиз маңкурттар Кыргызстанды канча убакка чейин жүзөтөр экен айтуу кыйын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Багыт программасын көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.